Саламатсызбы достор. Чикаго шаарынан Мирлан атым. Силерге бир эки нерсени айтып кетейин деп чечтим. Ошол Америкага келгенде айдоочулук күбөлүк керек болот да. Айдоочулук күбөлүк 3 айга чейин Кыргызстандын правасы менен айдап жүрө берсеңер болот. Бирок мен угуп атам, кээ бирөө айтат, ошол мисалы окуя болгон экен, Канаданын жараны Калифорнияга турист болуп бараткан жерден полиция токтотуп, ага штраф салып койгон экен. Сенде баягындай водительский күбөлүгүң жок экен деп. Кээ бирөө мына бир кыргыз өткөндө 7 ай болгон экен, Кыргызстан 6 айбы 7 ай болгон экен. Ошол полиция карма $5000 штраф салып коюптур. Эми элестеткиле, анын правасын кайра обжаловать этип, тиги адвокат нанимать этип, канча өзүңөргө бир мындайча айтканда бир аз түйшүк алып келип аласыңар да. Ошол себептен мен айтып кетет элем, правасы жок биякта айдаганга болбойт. Обязательно убактылуу временный право болсо да алышыңар керек. Анан эми биз Чикагога регистрация болгондон кийин Чикагонун өзүнөн алайлы деп, албетте туура жолу бул кайсыл жерде регистрацияңар болсо ошол жерден алышыңар керек. Себеби бар, потому что силер ошол жерде границадан өтүп атканда менин адресим өзгөрбөйт, менин адресим ушул же, ал жерде даже границаны өткөндө силерге кагаз берет, ошол кагазда жазылып турат, эгер силер адресиңерди өзгөртө турган болсоңор 5 күн ичинде должны оповестить депчи баягы. Анан эми айдоочулук күбөлүктү мен өзүм кандай алдым, кандай жол менен алдым. Ошо банковский карточка ачтырасыңар. Банковский келгенде карточканы паспорт менен, анан I-94 формасы болсо ача берет да. Bank of America. Неважно, Chase болобу, Chase Bank болобу. Анан негизи ошол стейтмент бир жума колдонгондон кийин силерде баягы банковский картанын обороты болуп калат. Ошол банковский выписка, стейтмент деп коет. Ошо стейтментти алып алып, паспортты алып алып, анан I-94 форманы алып алып, ошол 3 документ менен 5401 Элстон Авеню деген адреске барсаңыздар, ал жерге appointment менен барыш керек, ошол запись алып алып туруп, силерди кабыл алат. Ошол жерден анан биз тест тапшырып, вождение тапшырып, бизге могу экранда көрүп тургандай TVDL категориясындагы убактылуу айдоочулук күбөлүк берген. Эми ошол убактылуу айдоочулук күбөлүк 3 айдын ичинде өзүнүн баягы күчүн жоготот да. Ал 3 айдын ичинде силерге пластиковый карта келиш керек. Болбосо силер аны продлевать этишиңер керек. Бул продление дагы 100% гарантия эмес. Себеби мен угуп атам, кечээ балдар барышкан экен, алар деген продлениега берсе, убактысы өтүп кеткен да, убактылуу айдоочулук күбөлүктүн, алардыкын продлевать этпей койгон. Андай случайда сизге өзүңүзгө кичине проблема алып келиши, проблема болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен срогу өткөнгө чейин эгер силерге пластиковый карта келбесе, сизге могу экранда көрүп тургандай ушундай кат келет, письмо келет. Ошол письмодо 2 подтверждающий документ сурайт. 2 подтверждающий документ бул бил, же болбосо договор аренды жилья, либо телефон. Ошо телефондон Verizon же T-Mobile'дан подтверждение проф деп коет, проф адрес керек. Ошол экен, албетте тактаңыздар. Калгандары достор, интернетти так айта албайм, бирок интернет көбү айтат, интернет да болот депчи. Интернет провайдерди компанияны үйүңөргө, адресиңерге провайд этсеңер. Вот. Анан дагы бир жолу кайталап кетейин, эң негизгиси бил, анан экинчиси договор аренды жилья. Болду. Ошол 2 документ алып барсаңыздар, силерге пластиковый картаны 1 жума же 2 жуманын ичинде почта менен жөнөтө берет. Эгер силерде ал документтериңер жок болсо, силердин праваңарды жана убактылуу берген айдоочулук күбөңөрдү ал жерде жазылып турат, аннулируем деп. То есть силердин кийин продлевать этпей коюшу мүмкүн да. Ошол себептен туугандар ушул нерсеге так болуңуздар. Лайктан басып, подписканы унутпайбыз. Дагы көбүрөөк видео чыгарганга аракет кылабыз.